үй бүлөлүк жашоо бул ошо үй бүлөгө эле кызмат кылып өтүп кетүү дегендик эмес. Азыркы күндө көпчүлүк тренд болгон. Буну жалпы дүйнөлүк пропаганда, романдар менен, кинолор менен, медиа аркылуу пропаганда кылды. Эртең менен чыгып ишиңе барасың, иштейсиң, кечинде келесиң, уктайсың. Айдын аягында айлыгың тиет, ага үй бүлөңдү каржылайсың. Бүттү. Андай эмес. Бул эркектик эмес. Эркек элдики, аял эрдики. Аялды ошо мекенин коргой турган эркекке жардамчы кылып жаратты. Мен сага кызмат кылам, сага жардам берем, сага дем берем, сен бар мекенди корго сыяктуу. Элге жерге кызмат кыл, мамлекетке кызмат кыл, жетимди тойгуз, ачканы тойгуз, үйү жокту үйлүү кыл, жана башка. Аллахтын акыйкатын динин жай, тилди сакта, а мен сага жардам берем.